Бул багууда турган сындуу кочкорлордун пародасы ар түрдүү. Арашан, афган жана жаңы Алатоо пародасындагы кочкорлор. Алар атайын жасалган койканада багылат. Фермер Данияр Садыков таңдан кечке кочкорлорду кароо менен элек. Каарманыбыз алгач асыл тукум койлорду көбөйтүп, жакынкы 2 жылдан бери сапаттуу төл алуу жана жаңы пародаларды аймакка жайылтуу максатында кочкорлорду кармап баштаган. Бул жерде көрүп турган кочкорлор 2 жашар кочкорлор, мына жазда 2 жашар болот. Бул жерде 4 сорттуу кочкорлор бар. Мына сары түстөгү кочкор Арашан, белгилүү мына Кыргыз элине жаңы белгилүү болуп, түндүктө биздин түндүк туугандар чыгарган порода, жаңы порода. Ошондон алып багытабыз көрүп. Мол болсо Гисар породасындагы Тажикстандан келген кочкор. Мына үчүнчүсү биздин түштүктө жаңы Алатоо породасы деп азыр жаңы ошол жайдары негизи жайдар болгон өзүнүн койлордон чыгып кочкор коюлуп чыгып келген порода, жаңы порода Алатоо деп эми элге таркатып атабыз. Ушул биздин түштүккө ылайыктуу бардык жагынан ошо түштүктө бакканга ылайыктуу кылып чыгып жатат бул порода. Бул мен алдына турган кочкордун пародасы Алатоо. Бул азыркы учурда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында өздөрүштүрүлүп, өзүбүздүн кыргыз жайдары койлордон өздөрүштүрүп аткан кочкор. Бунун азыркы учурда бою 95 см, салмагы 100 килограммдан жогору, ал эми баасы болсо 50 000 сомдон жогору деп айтышууда. Фермер Данияр Садыковдун кой чарбасында азыр 30га жакын 1 жаштан 2 жашка чейин кочкорлор бар. Алар жашына карап 3 койканада бөлүп багылат. Ноокаттын Зулпуев айыл өкмөтүндө Алатоо Арашан пародасындагы кочкорлор буга чейин аз багылчу. Эми жаңы породаларды багып, аны жайылтуу колго алына баштаган. Сандан сапатка өтүү фермерлердин көбүрөөк киреше табуусуна өбөлгө болууда. Башка жумуштарга караганда бул жумуш эми кочкор багуу жакшы, үйдө отуруп, үйдөн чыкпай жумуш кыласың. Эрмек, ушу эртемен кечинде өз убагында ушул эмеси менен карайбыз. Жемдерди аралаштырып, ошол убагында дарылап. Өзүнүн түйшүгү бар, бирок көп жумушка караганда жакшы деп ойлойм. Бул үйдө отуруп эле, үйдө башка жумуштарды да кылып жүрүп, арасында бул жумуштарды кылып коесуң. Киреше жакшы болот, ооба, жакшы кочкор коюп, козуларыңы сатсаң, ушул жакшы эле. Биз козуларды ушу 20 000, 25 000ден тегерегинде сатабыз козуларыбызды. Жакшы. 1 жылдык козуларды ошо да? 1 жылга эмес, 5-6 айда эле 20 000ден да саттык калдыларын. Андан сырткары башка сапаттуу породадагы асыл тукум койлорду көбөйтүүгө басым жасалууда. Фермерлер Гисар, Алатоо породасындагы койлорду алып келип көбөйтүп жатышат. Сапаттуу койлордун сортун бузбоо үчүн аларды башка жандыктардан бөлүп карашат. Алатоо койлору жакшы киреше берет, салмактуу, жакшы төлдөйт, козусу чоң болот. Козуларды 6 айынан эле сатып алууга кардарлар көп келет. Мисалы бул болгону 3 күндүк козу. 3 күн болду толгону. Шу Алатоо породасындагы козу. Ушул өзүбүздүн селекция кылып коюп жылда чыгарып аткан козулар ушул. Сонука да жүнү жыл. Жүндөрү жылтырак, кол буттары узун, кулактары узун. Жаңы ушул жайдар койлорубузга, местный койлорго кочкор коюп көп жылдык мээнеттен кийинки чыккан ушу козулар. Ноокат районунун Зулпуев айыл өкмөтүндө тургундардын көпчүлүгү мал чарбасы менен алектенет. Кой асырап, андан баар тапкандар көп. Ушул тапта райондо 100гө чукул чарба бар. Алардын көбү Гисар койлорун кармашат. Жакындан бери сандан сапатка өтүп, простой койлорду Гисар койлорго кылдап, ушинтип сорттоп жаткан учурубуз. Айырмасы козун жакшы берет. Козун жакшы чоңойтот. Өзү арык болсо деле козун жакшы багат да, сүттү, этке да оор келет. Айта кетсек, жергиликтүү бийлик асыл тукум койлордун пародасын жайылтууда, фермерлерге жардам көрсөтүп, жыл сайын сапаттуу пародалардын көргөзмөсүн өткөрүп турушат. Натыйжада эң жогорку сапаттагы кочкорлор аймакта 350-500 000 сомго чейин бааланууда. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешов, ЛТР, Ош облусу. Болду, ушундай